Өмүр дайрасы белгилүү композитор Төлеген Мухамеджанов өнөрдү сүйгөн коомго жаңы долбоорлорун сунуштады. Быйыл 70 жылдыгын белгилеген обончу өзүнүн угармандарын таң калтыруудан тажабайт. Жүздөгөн белгилүү чыгарманын автору кеченин алкагында жаңы долбоорлордун бет ачаарын өткөрдү. Бул чыгармалар эргүүгө толгонбу же жокпу, мен калыс эмесмин. Ошентсе да алардын ар биринен менин өмүрүмдүн бир бөлүгүн табууга болот дейт автор. Альбом «Река жизни» — это своего рода, наверное, некое осмысление вообще моего музыкального творчества. Өмүр дайрасы альбому аркылуу өз чыгармачылыгыма өзгөчө көз караш менен карадым десем болот. Альбомго ар кайсы мезгилдерде жазылган обондорум кирди. Ошондуктан алардын мен үчүн орду өзгөчө. Мен оюмча, бул обондордун баары өзгөчө чыкты. Ошондуктан аны болушунча көп адам уга алат. Мелодии, они звучат идеально. И это дает мне возможность, конечно, их пропагандировать на самую широкую аудиторию. Бул Төлеген Мухамеджановдун 12-чи альбому. Ага композитордун 14 чыгармасы кирди. Алардын арасында алгачкы чыгармалары менен бирге Төлеген Мухамеджановдун акыркы аспаптык композициялары бар. Балалык чактын обону, махабат обону жана сүйүү станциясы тасмасынын музыкасы кирген. Мындан башка жолугушуунун алкагында композитор Жан Луна лакабаты менен Сага сүйүү менен жаңы поэзиялык жыйнагын сунуштады. Я как поэт имею псевдоним Жан Луна. Когда меня спрашивают, а почему такой псевдоним, я говорю, Жан — это как бы производная моей фамилии Мухамеджан. Мен акын катары Жан Луна лакабатын тандап алдым. Ал кандай маанини берет дегенде, мен Жан деген фамилиямдан алынды деп айтам. Негизи Жан деген сөз казакта көп маанини билдирет. Ал эми Луна деген ай. Ай чыккан кезде ар бир адам өзүнүн романтикалык ааламына сапар алат. Ошондуктан Жан Луна лакабаты аркылуу менин өмүргө болгон лирикалык көз карашымды жеткиргим келди. Негизи мен музыкада да, поэзияда да лирикмен, романтикмен. Была вот обозначена, наверное, моя лирическое восприятие жизни, что на самом деле я лирик, я романтик, это и в музыке, и в стихах. Төлеген Мухамеджановдун чыгармачылыгы чет өлкөлүк көрүүчүлөр тарабынан да ар дайым жогорку баага ээ. Анын өз сезимин билдирген «Объяснение в любви» жыйнагы Москвада 2 жума ичинде сатылып бүткөн. Кийин акындын ырлары Парижде да тааныла баштады. Жан Луна Дель Мундо жазуучулар биримдигине мүчө.